Assalamu alaikum. Адаттагыдай негизги теманын алдында кайсыдан ар кандай кыска интернеттен уккан көргөнүбүздөрдөн айталы. Негизги тема дегенибиз мына жума күнү. Жума күнү мен кечкисин уктум. УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин билдирүүсү. Орусча айтканда громкий билдирүүсү мени толкутту чынында. Ошол боюнча бир реакция кылып, ошол эле күнү сүйлөйүн дедим эле. Анан шарт болбой, анын үстүнө өзүм да кичине жөтөлүп ооруп калып, температура болуп. Эртесиби же базар күнүбү блогер Бакыт Сулаймановдун жалпы эле Кыргыз мамлекетиндеги акыбал, анан ошол билдирүүгө байланышкан суроолоруна жооп бердим, көргөндөр. Эми ошонун алдында кыска мына боло берет экен дүйнөдө ушундай кызык окуялар. Кадимки Наполеон Бонапарттын же болбосо тамаша менен айтканда даңктуу Кодо Баатырдын картузу аукционго коюлуп, картуз деген мына шляпасы деп коелучу, баш кийими аукционго коюлуп 1 миллион 200 канча миң еврого сатылып атат. Эми адам зат өзү кызык да. Эми Наполеон жөнүндө ар кандай пикирлер айтылат, бирок Наполеон эми мен жакшы окугам акылман албетте, бирок баскынчы да. Канча адамдын канына забын болду. 600 миң кол менен келип, армия менен келип Москваны алган, чапкан Москваны. Эми тагыраагы акылман Кутузов Москваны берип туруп, генерал Кутузов. Ал Кутузовду Кутушев деп биздин Алмаз Атамбаев дагы кыргызчалап жибербеди беле кесинде. Ошол кайран карт генералдын акылмандыгы менен Наполеондун армиясы, баскынчы армиясы талкаланган. Эми анда азыркы деле кейип атабыз, анда канча деген кан сууда аккан. Ошол жеңилбес Наполеондун армиясы кайра качканда кыштын күнү адамдар, солдаттар бири-биринин этин жеген акыбалга келген. Ошондой кандуу жүрүштүн, кандуу окуянын автору Наполеондун баш кийими ошончолук бааланып сатылып атат. Өмүрү кийин трагедия менен бүткөн. Эми адамзат кызык жаралган экенбиз, ошондой баскынчы, ошондой канкор адамдарды деле кайра көкөлөтүп аваз кылат экен да. Энди казак айтмакчы, казак туугандар жөнүндө айткым келип атат. Мына жакында Болот Назарбаев Нуракенин даңктуу биздин боордош казак элинин журтбашы, экс президенти Нурсултан Назарбаевдин бир тууган иниси кайтыш болду. Жерге берилди. Нуракен өзү келип, ошол Алматыдагы мечитте карашында сүйлөп атат. Ошолорду угуп, көрүп отуруп бир нерсе айткым келет да. Бул өмүр деген ушундай тез эле өтүп кеткендей сезилет. Адамга сезилет, бирок өлүм ак, өлбөй турган киши жок. Бирок ошол өлүмүн унутуп койгон пенде зат. Ошол адамзат адам болуп жаралгандан берки кайталанма жанагы каталыктар көрүп эле турат, ошо каталыкты кайра эле жаза бергени трагедия. Назарбаев эми Нурсултан Назарбаевди кыргыз эли өзүнө боор сезет, жакшы көрөт. Чынында кезинде Нуракен деген, Нурсултан деген ысым бизге аябай көп коюлуптур деп эсептеп да чыгышкан, казактарга салыштырмалуу. Эми Нуракен убагында мына СССР деген биздин тарыхыбыз абдан зор империя талкаланып атканда Нуракен акылмандык менен союз болуп калалы, кайсы бир биримдикте калалы деп чырылдады жакшы эле. Аны мас орустар уккан жок, мындай айтканда. Мас орустар уккан жок, өз билгенин жазады, СССР таркады. Ошол чайпалып ыдырап аткан кезде Нуракен өз элин бүлүндүрбөй, тентитпей, ошол боюнча кармап калды. Астанадай кала салды дүйнөлүк деңгээлде. Оопсуз чоң чек арасын, аймагынын чек арасын бекемдеди, ашыкча да бекемдеди, биздин каркыраны эсепке алганда.
А бирок ошол опсуз кылган эмгектеринин баары Назарбаевдин алкы же болбосо жанагы ач көздүгү деп эле айталы, ошол задисине алып кетти. Трагедияга алып кетти. Анан мына ошондой теңсиздиктен, ошондой ач көздүктүн аягынан казак элинде көтөрүлүш болду. Ал кандуу бүттү. Кайсы бир деңгээлде максатына жетти, жеткен жок. Ошондой сабак ала турган, кайсы бийлик болбосун, кайсы эл болбосун сабак ала турган чоң окуялар казак баарыбыздын да башынан өттү. Ошол Нуракең кезинде биз абдан суктанып, баягы биз бүлүнүп, талкаланып, тонолуп аткан кездерде Нуракеге суктанып турганда, Нуракеден бир көңүлүм калган окуя болгон. Аны эл журттун баары билет. Нурсултан Назарбаев биздин туңгуч президент Акаев менен куда болду. Ошол эки баласын мажбурлап, ошо элдин арасында сөз жүрдү ошо кезде. Баш коштурду, бирок аягы жакшы болгон жок. Өздөрүнүн керт башынын кызыкчылыгы үчүн. Ал эл журттун достугу же тигиндей мындай деп мүмкүн ошондо ойлогондур, бирок алар жеке кызыкчылыктан улам болгону көрүнгөн, билинген, ошонун аягы трагедиялуу. Ажырашып тынды да, трагедия деген ошол үй бүлө уланган жок. Эки элдин ортосунда дагы болбогон бир нааразычылык, жаранка түшкөндөй болду көлөкөсү. Эми чекти казактарга барсаң айтат. Кезинде мен ошол биздин келин Алияга Досанов деген булардын казактын белгилүү жазуучусунун маракесине барып, жолугуп Абай опера балет театрында тойдо. Анан карагым Алия, кыргыз элине таарынба, кыргыз элинин күнөөсү жок десем күлгөн. Ошол жерде жолукканбыз биз, сүйлөшкөнбүз элдин арасында. Олжас Сүлейменов кайран, Алп жанагы Космонов, Абубакир, ушундай аксакалдар менен болгонбуз. Эми муну жумгактап айтканда, ушунчалык эмгек жасап туруп, ушунчалык деңгээлге түшүш. Мына ошон трагедиялык бир тирүү фактысы көчө болот Назарбаевдин жерге берилип жатканда көрдүм да мен. Мына адам пенде көз ирмемде эмне деген акыбалга келип каларын. Ушундай болот да. Ошон үчүн өлөрдү ойлоп, эртеңкини ойлоп, баягы эң башкысы ушул бийлик, байлык жана башка деген азгырыктардан өйдө туруу адамзаттын алдындагы чоң милдет, парзы деп эстей жүрөлү. Андан кийин кечөө, мына күнү кечөө аларча көрсөткөндө Түкөбүздүн Түгөлбай Сыдыкбеков биздин прозанын, адабияттын баба дыйканы, алып жазуучу, акылман, чынчыл, акыйкат Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелиги ачылды. Ошондо мага таасир бергени мынабу ошо Түгөлбай Сыдыкбековдай кайсы бир деңгээлде акыйкатты айтып жүргөн, жазып жүргөн таланттуу акын Анатай Өмүрканов байкебиздин сөзү. Таасирлендим мен. Анакең ушул мыкты айтты. Баарыбыз эле кийинкилерди айтып атат, өпкөсүн көтөрөт дейт. Өпкөсүн көтөрүп жүргөндөр бар. Деги эле мындай апыртып айтканда чамгарактап жүргөндөр бар. Бирөө дагы Түгөлбай Сыдыкбековча элине адабиятка кызмат кылган жок. Анан эле өпкөнү көтөрүшөт дейт. Эң туурада Түкөң ушунун баардыгын мен ушул окурман катары Түкөңдүн өзүнө окшогон көлкөйгөн романдарынын баарын окуп чыккам бала кезден. Азыр таң калам мен ошолорду окуганыма. Комбайнда эле окугам. Азыр Түгөлбай Сыдыкбековдун деги эле кыргыз адабиятынын бирден бир окурмандардын жарышы болсо катышам мен. Ушу Түкөңдүн жазгандарын калтырбай окудук го. Ошол бүгүнкү күндүн деңгээлинде алганда анын көбү ылдый калды, паста калды. Бирок ошол бизге аэродром болуп берди. Дүйнөлүк адабият тааныганыбызга. Түгөлбай Сыдыкбеков бизге мектеп болуп берди да. Анан айрыкча белгилей турган маселе сыпат дейбизби, Түгөлбай Сыдыкбековдун элдүүлүгү, патриоттуулугу, мекенчилдиги, кандан бектен кайра тартпаган чынчылдыгы да. Мына бизге үлгү боло турган.
Ошол Анатай байке айткандай азыр калды ушундай кишилер? Жок. Түгөлбай Сыдыкбековтай кашкайган ошол СССР деген империя, эми СССРдин башчылары да кийин Сталинден кийин чочуп калыштыбы, негедир Түгөлбай Сыдыкбековго тиш өткөн жок да. Болбосо камап кое турган, көп өмүрү мындай кыйчалышуучуларга келе турган адат эмелерди, сөздөрдү айткан Түкөм. Бийликке каршы. Айрыкча тил маселесине, эне тил маселесине карата кашкайган чындыктарды айтканда, анан мына биздин 90-жылдардан да мен нарынды элем, мына Ашар деп баягы КДК деп аябай бир дуулдап жүргөн жаштар ошондо айтып берди эле, кийин катышкандар лидерлери. Түкөң 90-жылы эч ким качты дейт баары эле. Түкөң барып, Түкөбүзгө барып ушул аба чыгып бериңиз дегенде ошол көлкөйүп алдыга түшүп, улгайып, оорукчан болгонуна карабай ошол алдыбызда жүрдү дейт. Ошондо жалаң эми Абсамат Масалиевке да ээ бербей, бер жакта жалаң орус десанттар башкарчу, ошолор поражение дегенде буйрук чыгарган дейт. Атууга, жанагыдай митинг, пикеттерге чыкканда. Ошондо Түгөлбай Сыдыкбек коркпой алдыңкы сапта жүрүп берди дейт. Жалгыз ошол атылбай алган бугудай болуп ошол алдыбызда жүрдү дейт. Түкөмдүн эрдиги да. Абсамат деп алдыга Абсамат Масалиевди барып кашкайып, Абсамат деп ошо бөлмө кабинетине чейин барган деп. Балдарды тек кой, балдарга эркиндик бер деп. Ошондой ортодо калкагар тоодой болуп туруп берген да. Азыр ошо Анатай байке айткандай андай фигура жок биздин арабызда. Моюнга алышыбыз керек да. Түгөлбай Сыдыкбековдай. Анан ошол Анатай байке да кайсы бир деңгээлде чындыктын үлгүсү бизге. Мен таластыктарга дайыма досторума тамаша кылам. Өтмөктүн белине тамашасы жок, чын эле өтмөккө эстелик койгула депчи. Кесинде Атамбаев жана Ажыдаарга айланып өз айткандай. Анан оосуна келгенде айта баштаганда талас эл эмес, жер эмес деп чала түшүнүк менен сүйлөй баштаганда ушул Анатай байке публистикалык ыр жазды. Атамбаевди ордуна койгон да, мындай образын ачып ордуна койгон. Мына акындык вазифа, атуулдук милдет. Анатай байкенин да ден соолук тилейбиз, арабызда жүрүшүн. Чындык бул киши дагы. Эми негизги темага келсек, мына Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси чоң билдирүү жасады бизге. Мен бүкүлү айтканда 32 жылдан бери эгемендик алгандан бери, андан мурунку эми ал башка заман болчу. Ушул эң эркин өзүнчө күнкорсуз мамлекет болуп жүргөнүбүздөн бери биринчи бийликтин ушундай чоң, ачык, айкын билдирүүсүн биринчи угушумда. Бул Камчыбек Ташиевдин батырлыгы деп айтам мен. Батырлыгы, эрдиги. Мынандай биздин коомдо 30 жылдан берки, 32 жылдан берки быкшып, сормосаз айтып эле жазып эле келатабыз. Сормосаздын эле кырына келип калган, жардын кырына келип калган мамлекеттин бүт көйгөйлөрүн ачыкка чыгарды. Эмне деген эмне гана болбой калган бизде. Бүт айтты да. Мына Акаев айтканда 7-кабатка чыккан коррупцияны, байланыштарды, эки Акылбекти айтты. Мына Акылбек Түмөнбаев депутат, Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин башчысы, алардын ошондой байланышы чын болсо, алар да жоопко тартылат деди. Чын болсо. А чындык элдин арасында жашап атат, айтылып атат. Сүрөттөрү турат, кадрлары турат, ленталары турат, мындай айтканда тартылган. Эмнени гана айткан жок. Сойкулукту айтты. Мына сойкулук эмне деген деңгээлге түшкөнбүз биз айтылгандар. Мына кармалган ошол бир эле жерден, бир эле точкадан кармалган 30 кыздын 90% айылдан келген студент кыздар экен деп атат. Мына кыргыздын кыздары. Алардын тебелеп тепсеген, мындай айтканда, кардарлары бүт чет элден келген көпөстөр. Мына калп көрүп атабыз да, бүт жээндерге толуп кеткен. Жерлердин баары, жээндерге, ороо айтканда арам сийдиктерге.
Kesinde 40 çoro dep bizdin balдар ызасына чыдабай чыкты. Бирок аны укук коргоо органы мыйзамга такап тыйган. Бүгүн мамлекет өзүнүн мыйзамы менен, мыйзамдуу жолу менен ушуларды токтотууга далалат кылып атат. Эмне үчүн колдобойбуз бул маселени? Жалган бошолор. Чында. Ал эмес бизде ушундай болуп калган, менин кызым бай арапка тийген, мени бай чет мамлекетке кызы турмушка чыкса, ошону аваз кылып ошого сыймыктанып калган кыргыз эли. Ар намыстан кеткен. Эми ал нике кайып чыга берсин турмушка. Бирок ушуга жеттик да. А дүйнө кесип кетип аткан биздин жаштарыбыз эмне кылып атканын эми Кудай өзү билсин. Кудай ыйман берсин дейли. Мына биздин ала тоонун байыркы баатыр манасын тукумдары ээлеп турган жерде эмне болуп атат? Ушунчалык деңгээлге түшкөнбүз да. Арсыз, намыссыз деңгээлге. Ушуну мына Камчыбек Ташиев ачыкка чыгарып атат. Эмнелерди гана чыгарган жок. Баарын айтып атат. Мына сакал менен хиджабты айтты. Кыргыз деген кыргыз элинин Кудай таанымы, мен да мусулманмын. Кудай таанымы, кыргыздын адат салты, кийген кийими, жүргөн турганы улуттук. Эч бир динден, ошол мусулман дининен да тыш эмес. Чоочун эмес, уйкаш, бирдей дал келип турат. Биз өзү Кудай тааныган элдин тукумубуз. Анан бүгүн эми сакал коюп, аны бир жагынан эки жээк болуп чыгып атышат да. Коркунучтуу жери. Эки жээк болуп. Камчыбек Ташиев ачык айтты шуну. Мына биздин салттын ыгында каада салт кыргыз эли Кудай тааныган байыркы кыргыз эли. Ууру кылба, ушак айтпа, калп айтпа деген эрежени жадыбалдай жаттап, ошол эрежеде бекем жүргөн элдин тукуму эч кандай сырт кагымдарга эмес, ошол түпкү уңгусунда, тамырында жүрүү милдетин айтып атат. Анан мусулман бол. Мусулмандын дагы ошо бизге ылайыктуу агымында бол деп атат. Сай-сайлаган азыр бизге канча агымдар кирип кеткен. Ар бир мен жума намаздарды кыдырып окуйм, ар бир мечитте, ар башка кээ бир жерлерде, ар башка жосундар, баяндар айтылат. Бир нукка келиш керек. Биз алакандай мамлекетте бүгүн чыгып атышат, биз деген эркинбиз деп. Эч качан эркин эмессиң. Мамлекеттин мыйзамына баары молдоң дагы, сопуң дагы, побуң дагы баш ийиш керек. Бир мамлекет болуш керек. Мамлекет мыйзам болуш керек. Антпесе биз чачырап кетелиби? Мына мындай ааламда шу ансызда кысып турган мезгилде, дүйнө мындай чайпалып турган кезде бекем мамлекеттик. Мына Камчыбек Ташиевдин мен баянтыдан бери 3-4 күн өттү. Мына тыңшап, баягы Расул Гамзатовдай карт түлкүдөй алай салып тыңшап турсам, эч ким мындай серьезный орусча айтканда кишилер реакция жоктай. Кыргыз интеллигенциясы баягы Сальжанек айткандай аргасы эске келет ошондой. Быкшып эле жаткандай да. Бирөө мындай жакшы, түзүк, же жаман жагын, же тескери жагын айтпайт. А тескери жагын айта албайт. Жаман жагын айта албайт. Мисалы үчүн мен Камчыбек Ташиевдин баягы тилиңди жулам, гүлүңдү көккө сапырам, жана башка колуңду сындырам деген сөздөрүнө убагында реакция кылып эле айткан. Бул болбойт, мындай болбойт деп. Ал ошондо эмоцияга берилип айтат адам. Адам Кудай эмес, ката кетирет. Бирок бүгүн жетекчи катары, бүгүн ошол канча мына 3 жылга жууктап баратат азыр. Мындай эле айталычы, эки достун бийликке келгенинде. Мына 3 жылдык отчетун берип атат эл алдында. Тапа-так мынабы тактанын үстүгүндөй айкын бардыгын айтып атат. Аямай жок, башымды сайдым деген мааниде айтып атат. Аны башын сайганынын кооптуулугун мына президенттин кечээкү буйругу, жанагы сакчыларын көбөйтүү, коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө күчөтүлгөн тартипте кийип атат аны. Бул оюнчук эмес да. Бор закондун атылышы, жанагыдай миллиарддаган акчалар чайкаган чоң мафиялардын жооп суралышы бул оюнчук эмес. Бизде ушунчалык акыбалга жеткен да.
Биз эмне үчүн учпайт коомчулук? Биздин мен ошол коомчулуктан сурагым келет да, биздин кыргыз коомунун быкшып кайдыгерчиликке, жанагы тойдон тойго жашап калган, жалаң мээ курсакка түшүп кеткендей да. Жалаң мээ көчө талкууласа тойду талкуулайт. Эми той албетте ысырап болуп атат той. Ашыкча ысырапчылыкка кетип атат. Ашыкча мындай бул ашыкча кесирликке кетип атат. Бүгүн мынау интернет желелерин, мынау соц желелер дейбизби, карасак эмнени талкуулайт? Таштанды балдарды талкуулайт, кайдагы бир базардагы койлорун алып чыгып ошону талкуулайт, же бир улакка түшүп аткан аттарын талкуулайт, иттерин талкуулайт. Анан бирөө чай берсе, анын чайын мактап бири-бирине салам жөнөтүп атат. Ушу талкуусу мындай БТВ да, мындай айткандачы. Бүт Кудай тобо кылдым, мына журналисти, блогери баары талкуусу, бири-бири менен диалогу, ушу талкуусу бир БТВ, андан чыкпайт. Мындай маселелерге үн кошуп, мынау рас болду, мынауларды колдойлу. Эми Камчыбек Ташиевке мен ошол улуу жараткан башын таштан жаратып, ушунун аягына чыгышын кайсы бир деңгээлде жолго коюшун улуу жараткандан тилейт элем. Бул мен дагы да тамаша менен айталы, Манастын убагында ушундай болгон. Манас чоң жүндү деген лакап менен чыккан киши төбөгө коюп эле баарын тартипке келтирген. Манас ойноп тартипке келтиргенби? Албетте Манастын жанында Кошой, Бакай, Каникей, Алмамбети болгон, Чубагы, Сыргагы болгон. Азырда ошондой кишилердин сөзүн угуш керек. Эми муну орусча айтканда узаконить керек. Көлбаевдин балдарына өйрөп аткан энчи дүйнөсүн, өзүнүн мүлкүн маселен деп коелу. Башкаларды жанагы кустуруу деген компаниялар жүрүп келатат. Ошолорду мыйзамдаштырып, эл алдына жайып, кайсы бир деңгээлде мамлекеттик актылар менен бекитип, элге ачык айкын болуш керек да ушунун баары. Мында генералдуу прокурор мыйзам жөнүндө айтыш керек. Мына идеология деп атабыз, какшапчы. Тартип, идеология эмне? Идеология ошол адамдардын идеясынын бузулушу. Мына Камчыбек Ташиев өзү айтты го, психология ушунчалык бузулуптур деп. Бузулган да, чын да. Баарыбыз эми биягынан камабатса, биягынан барып алып атат дейт. Баягы жана гну деген тетиги Африканын жапай уйларындай да, ушу баары үрксө, бири-бирин тебелеп сууга түшкөндөй, крокодилдери жеп атабы, арыстаны жеп атабы, карабай эле ушу баары ушу коррупцияга, паракорчулукка баары артынан кирип атат да. Биягынан камап атат, бирок кирип атат артынан. Аң сезим психология ушунчалык бузулган экен да. Ал ысырапкорчулукту айтат, үйүндө жатып алыпчы. Эртең чакырса жөнөйт. Биртик акчасын конвертке салып алып, кайра отурду, 6 саат отурат ушул жерде. Даңкылдак менен дүңкүлдөп, ал жерде бири-бирин, ал жерде нактуу сөз укпайсың эч качан. Каша болуп чыгат баш. Бир жума башың бош челектей каңгырап жүрөт, бир жума. Мына мындай нарксыз тойлорду, нарксыз аштарды адат салтыбыздан тыш жосундарга кетип атабыз, агымга кетип атабыз. Өзүнөн өзү кыргыз эли жаман агымга кетип атат. Же нарктан жок, же мыйзамдан жок. Мындай мамлекетти осукташ керек. Мен толугу менен Камчыбек Ташиевди колдоймун. Колдошуңарды чакырам. Албетте терс жактары болсо, ашынып бараткан жактары болсо айталы. Ал киши угат да. Ал эмне асмандан же башка жактан түштүбү, келдиби? Өзүбүздүн арабыздан чыккан. Ошого баарына көзү жетип, алакандай алдыбызга жайды го. Мен азыр баарын айта албайм, убакыттын чектелүүлүгүнө карата. Баарын алдыбызга мына мындай эле жайды көз алдыбызда. Бүт ишпалдабыз чыгып калганын айтты да, мындай айтканда. Коомчулук, кыргыз коомчулугу, кыргыз турмушу. Эмне үчүн кыргыз деп какшайм? Ушул Кыргыз Республикасынын түпкү эли, титулдук эли, жоопкерчиликтүү эли кыргыз эли. Эртең коргой турганы дагы, эртең сөөгү жата турганы дагы ушу кыргыз эли да. Албетте биз башка жарандар менен бирдикте жашайбыз. Бирок кыргыз эли ошого жооптуу.
Анан дагы да сөз болор. Азырынча ушуну айтайын дедим. Аманчылык болсун.